Саламатсыңарбы балдар? Бардыгыңарга кутмандуу күн тарбиялык саат сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасы менен таанышабыз. Тил билсең, дил билесиң. Жүзүм жаңжалы деген жомок менен таанышабыз. Сабактын максаты тил билүүнүн пайдасы жөнүндө түшүнөсүңөр. Башка улуттун тилин түшүнбөөнүн кесепетин билип аласыңар. Жомоктон турмуштук сабак аласыңар. Жүзүм жаңжалы. Бир бай чогуу жүргөн ирандык, румыниялык, араб жана түрккө белгилүү бир өлчөмдө акча берип, каалаганыңарды сатып алгыла деп кайрымдуулук көрсөтүптүр. Анда ирандык: "Бул акчага иңгүр аламын" дептир. Араб ага каршы чыгып: "Ойкуу десе, мен иңгүр алышты каалабайм, мен инеп алам" дейт. Үчүнчү киши болгон түрк экөөнүн тең оюн кубаттабайт, тескерисинче: "Мен иңгүр да, инеп да албайм, мен жүзүм алам" деп айтат. Болуп өткөндөргө көз салып олтурган румыниялык: "Койгулачы аларды, мен истефил алгым келип жатат. Бул акчага мен истефил алам" деп бакырат. Ар бири өзүнүн жактырган нерселерин алыш үчүн бири-бирине бакырып уруша башташат. Ал гана эмес, ошол жерде мушташа да кетишет. Бир убакта ал жерден өтүп бараткан бир акылман киши аларды көрүп ажыратууга аракеттенет. Ирандык: "Бизге берилген акчага иңгүр алабыз" деп атат. Араб болсо инеп алабыз дейт. Түрк: "Мен жүзүм алалы дедим эле" деп бакырса, румыниялык: "Бир гана истефил алабыз" деп айтат. Акылман бул төртөөнүн тең каалоолорун уккандан кийин күлөт. Себеби ал төрт тилде сүйлөшкөндүктөн төрт түрдүү нерсе айткандай болушат. Негизи баары жүзүмдү өз тилдеринде айтып жатышкан. Акылман аларга: "Унчукпай мени угуп тургула. Бул акчага ар бириңдин каалоолоруңарды алып келем" деп айтат. Анан барып ал акчага жүзүм сатып алып, төртөөнө таратып берет. Ушуну менен түшүнүксүз маселе да чечилип калат. Мынакей балдар, демек тил билсең, дил билесиң дегенди кандай түшүндүңөр? Тил билүүнүн кандай артыкчылыгы бар экен? 3 башка элдин адамынын жаңжалына эмне себеп болду? Ушул суроолорго жооп таап жөнөтөбүз. Үйгө тапшырма балдар. Жүзүм жөнүндө текст жазып жөнөтөсүңөр.